Bismillahirrahmanirrahim. Yasin сүрөсүн 40 жолу окуп дуа кылса сөзсүз кабыл болобу? Ясин сүрөсүн 40 жолу окуй турган болбой окуш керекпи дейт. Жок, 40 деген мындай сан бизде динибизде, шариятыбызда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан эмес. Албетте Ясинди бир эле окусаңыз дагы Кудай кааласа дуаңыз кабыл болот. Ясин Кур'андын жүрөгү. Ясин сүрөсү Кур'андын жүрөгү. Ясинди бир жолу окуган Кур'анды 10 жолу хатым кылган сообун алат. Ихласты 3 жолу окусаңыз, 1 жолу хатым кылган сообун аласыз, баштан аяктан. А Ясинди бир окусаңыз 10 жолу. Шуning үчүн иншалла Ясинди окуганга кажеттери бүтөт, береке болот деген хадистерде келет. Аллаху акбар. Мүлк сүрөсүнүн кайсы тагыраак түшүндүрмө берип коюңузчу, каза болгон инсанга кантип сооп беребиз дейт. Мүлк Табарак деген сүрө бар го, ошо Суратул Мүлк деп коет. 30 аяттан турат. Ошону мисалы окуп, жараткан Алла ушул Кур'ан-ы Каримдин аятын соопторун кимге багыштайсыз? Эшмат, Ташмат, ошо сообун багыштадым деп коесуз, болду. Окулган сүрөнүн сообу, окулган аяттардын сообу деп эле баранчага ошо багыштадым. Ошого я Алла арнадым десеңиз болот, багыштадым десеңиз болот. Я Алла ошого жеткиргин деп дуа кылсаңыз болот. Ким кайсы туугандар көз жумуп кеткен болсо ошолорго. Себеп азыр мындай да. Азыр ага акча берсең, акчанын кереги жок. Себеп адам баласы рух жана денеден турат да. Рух денеге караганда баалуу болот. Мисалы азыр бир адамдын жаны чыгып кетсе, бул кереги жок. Барып туруп көмүп коебуз. Ага чейин керек болчу. Ага чейин баалуу болчу. Демек биз рухтун себебинен сыйлап жүрүппүз да. Жан бар экен, ошон үчүн сыйлап атабыз да. Жан жок болсо эмне болот? Азыр жан бар экен, мен буга чаңды үйлөсөм, азыр жини келет урушат мен менен. Чаң тиякта турсун, жан чыгып кеткенден кийин үстүнө топурак таштап тебелейбиз да барып. Таш, топурак. Мына көмүп салабыз барып. Туурабы эмеспи? Ага чейин чаң үйлөп көрчү, эмне болор экен? Себеп жан баалуу. Жандын баасы жок ал. Азыр муну айтып атканыбыз ошон үчүн мына ага мисалы азыр акча берсең болбойт. Эмнеге? Руханият. Жан көзгө көрүнбөйт, Кур'андын сообу көзгө көрүнбөйт. Кур'андын сообу көзгө көрүнбөйт. Пайгамбарыбыз айткан: Алиф лам мим. Мен буну бир тамга деп айтпайм. Алиф өзүнчө, лам өзүнчө, мим өзүнчө. Ар бир тамгага 10 сооп берилет экен Кур'анда. Кур'андын бир тамгасына 10 сооп. Бир сооптун көлөмүн билесизби? Жер мен асманга мына мейкиндикке батпайт, боштукка. Бул руханият бул. Жанды түшүнбөйт адам, эч ким көрбөйт да. Жан алгыч келип атканда каяктан кирип келди? Подвалдын ичине дагы подвал жаса, дагы сандык ичине сандык кылып ичине кирип алды, ичинен жаап алды. Өлүм периштеси ассаламу алейкум деп кирип келет да. Бардыгын жаап койбодум беле деп. Телохранительдер эмнени карап отурат? Видеокамера каякта карап отурат? Мен бардыгын култап койсом, алар каяктан кирип келди? Бул жабык го бардыгы. Туган, ал руханият деп коет ал. Көзгө көрүнбөйт ал жан. Азыр сооп десе, бейиш десе, көзгө көрүп туруу. Көп нерсе бар. Акыл, жан, жин, периште, бейиш, тозок, көзгө көрүнбөгөн көп нерсе бар. Сөзсүз эле бир ишенгенге көзгө көрүнүш керекпи? Табаракты толук билбесекчи. Окуй бериш керек, бирок эң толук билген жакшы да Табарак сүрөсү кабырдын азабынан куткаруучу сүрө деп аталат. Табарак сүрөсү бар го, куткаруучу деген аты бар. Алланын азабын кайтаруучу деген аты бар. Мания, дафия, наджия деген. Кызымдын башында опухоль бар деп жатышат. Кандай сүрөлөрдү окусам болот? Фатиханы көбүрөөк окуңуз, Фатиха сүрөсүн. Bismillahirrahmanirrahim.